балдарга мотивация болсун деп биздин айылдан чыгандар эми анын ичинде окумуштуулар, медицина илимдеринин доктору, экономика илимдеринин доктору, тарых илимдеринин Шербет Келдибекованы аялдардан чыккан акын түпкү терезе деген гырларын азыр ошо балдарга бердик эле китебин жаттап атышат. Мына Шапагат абыстын ошо эски сүрөттө элдик. Жаңы чыккан китебин койдук. Могул эшиктерди оригинал эшиктер, бул ошол 19-20 жылдын башындагы эшиктер. Атай жыгачта жазылган, дизайн кылып балдарга ошо эки бөлмө бөлдүк. Эми бул биздин тарыхый этнографиялык бөлмөгө кирели анда. Эми биз бул жерден баштайбыз эң биринчи. Таш доордон келели. Таш доорунан баштайбыз. Таш доордон баштайбыз. Азыр ачык айталы, бул музей улам мындай өзгөрүүлөр келип турат да. Ошол сүрөт бир күнү кайра башка сүрөткө алмашылат. Ол толукталат да. Азыр ошол кайра биз силе жасап аткан учурубузда келип калдыңыздар. Таш доору бул ак өлөңдөн табылган таштар. Биз балдарга окутканда ошо таш доорун, байыркы таш доорун паэлит, мезолит, неолит деп атпайсызбы ошол таш балталар. Анан биз андан кийин ушул чөлкөмдөн табылган биз коло доору дейбиз, эрте темир доору ошол мезгилдеги мисалы бул биздин 2,5 миң жыл мурунку эң биринчи ооздуктар да. 2,5 миң жыл. 2,5 миң жыл биздин эрте сак доорундагы ооздук бул Кыргызстан биздин заманга чейинки 300-500 жылкылардын деңгээлинде экен да. Анан ошол жердеги тиги жебелер, бычактар аюунун элесинде чөкөт ошо чогуу чыккан. Бул Бернштамдын Памир Алайдагы изилдөөсүндө чыккан. Анан шамшы деген эмеден тиги чүйдүн шамшысынан. Анан бул өзүнчө ритуал тотемдик аюунун элесиндеги турат. Көрдүңүздөр ошо чогуу чыкканда. Анан ороктор ошол. Анан бизде да бир маданият бар. Мындан 4000 жыл мурунку ушул Чап деген жерибиз бар бул жерде. Кийин ошо Кубат Шакеевич Табалыев агай да чет элдик окумуштуулар Гедре деген окумуштуулар менен биригип ботаникалык археология жүргүзүп 4000 жыл мурунку бул жердеги дыйканчылыктын изин табышты. Арпа, буудай, бурчак, ошо калдыктарынчы. Анан дыйканчылыктын издериндеги мына могул сүрмө жаргылчактар, таш куралдар көрүп атасыздар. Жаргылчак тууралуу маалыматтар чыгарбадым эле. Мынакей мен эми ошого токтолойлу да. Негизи ошол тегирмендин, жаргылчактын автору дейли, баш атында турган ушул кыргыздар экенибизди мына ушул жерде мына силерге далилдеп берип атат. Эң биринчи мынакей көзгө илинери эле жаргылчактын эң биринчи прототипи сүрмө жаргылчак. Берге данды таштап анан үстүнөн таш менен мынакей монтуп сүргөн, сүрүп данды майдалаган да. Майдалаган. Анан тетигине карагыла. Бул жанчып баягы. Жанчыган экен да. Могул эмне болду экен? Ушул бул деле эки мааниде булар кетмен катарында деп жүрүшөт. Анан бул илгери көчмөн турмушта жанагындай чагарак эшиктин косоголорго мындай ачылма эме катарында колдонулган деген вариант бар да.